13-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: "Мага ысырайылдыктардын тундарын арна. Адамдык болобу, малдык болобу, алар мага тиешелүү." Муса элге кайрылып мындай деди: "Силер Мисирден чыккан, кулчулуктан бошонгон ушул күндү эсиңерден чыгарбагыла. Анткени Теңир силерди ал жерден күчтүү колу менен алып чыккан. Ачыткы кошулган тамак аш жебегиле. Силер бүгүн абыт айында, эгин башалган айда чыгып жатасыңар. Теңир сенин ата бабаларыңа берем деп убада кылган сүт менен бал аккан жерге, Канаандыктардын, Хеттиктердин, Аморлуктардын, Хибиликтердин жана Жебустуктардын жерине алып барганда, ушул айда Теңирге ушул ибадатты кыл. 7 күн ачыткысыз нан же, ал эми 7-чү күн Теңирге арналган майрам. Ачыткысыз нанды 7 күн же, сенде ачыткы кошулган нан болбосун, ачыткы кошулган тамак аш эч жериңде болбосун. Ошол күнү өз уулуңа мындай деп айт: Мен бул майрамды Теңир мени Мисирден алып чыккандык үчүн майрамдап жатам. Теңирдин мыйзамы оозуңдан түшпөшү үчүн бул майрам сенин колуңдагы белги жана чекеңе байланган эскертүү болсун. Анткени Теңир сени Мисирден күчтүү колу менен алып чыккан. Ушул мыйзамды жыл сайын өз убагында аткар. Теңир сага жана сенин ата бабаларыңа берем деп убада кылган Канаан жерине сени алып барганда, ал жерди сага бергенде, тундарыңды Теңирге бөлүп кой. Малыңдын 1-чи төлүнүн эркегин Теңирге арна. Эшегиңдин 1-чи төлүн козуга айырбашта. Эгерде айырбаштабасаң, кунун төлөп сатып ал. Эгерде сатып албасаңар, мойнун сындырып салгыла. Тун эркек балдарыңарды да кунун төлөп сатып алгыла. Кийин уулуң сенден: "Эмнеге мындай кылып жатасың?" деп сураса, "Теңир бизди күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан, кулчулуктан бошоткон. Фараон бизди кое бербей жатканда, Теңир Мисир жериндеги малдын төл башынан баштап, адамдын тун баласына чейин бардык 1-чи туулгандарды жок кылган. Ошондуктан мен малымдын эркек төл башынын бардыгын Теңирге арнап курмандыкка чалып жатам. Ал эми тун уулдарымды кунун төлөп сатып алып жатам" деп жооп бер. Бул майрам сенин колуңдагы белги жана чекеңе байлаган эскертүү болсун. Анткени Теңир бизди өзүнүн күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан.